Арабаңыздар туғандар, ассаламу алейкум, сіздер Кыргызстайым YouTube каналын көріп жатасыздар. Дағда болса сіздерге жағымды жария жаңы ачылыштар менен бөлүшүнүн алдында турабыз. Экранды көріп жатасыздар бы? Авто мульти брендик унаа салону буйруса Ордолу Ош шаарында жалпы журтка бир канча айдан бери кызмат көрсөтүп келе жатат. Биз дагы келип калдык, самалыктан артта калбай. Кандай болду экен? Мульти брендик унаа салону ички жагдайы, кызмат көрсөтүү тартиби. Кыскасы, без пробег унааларды алдыда биз менен чогуу көрөсүздөр. Даректи түшүндүрөйүн. КПК Кичи району Касымбеков 27 дарегине келесиздер. Бул жагы түз эле Кудай берген унаа запчас базарынан түз эле Манас эстелиги тарабына жүрсөңүздөр, жолдун сол капталында албетте көзүңүздөр түшөт. Манас эстелигине жетпейсиздер, Арентир Камбарата чайканасы. Жүрүңүздөрчү. Кандай болду экен? Мульти брендик унаа салонунун жамааты албетте бизди күтүп жаткан. Сиздерге алдыда иштөө тартибин кенен кесир кыскасы маалымат алып, чагылдырып көрсөтүп беребиз. Кана жүрүңүздөрчү. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Фарук ага кандайсыз? Жакшы, сиздер. Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүңүздөр? Кудайга шүгүр. Негизи ишкер адам экениңизди билет элем. Анан идеяга бай адам экениңизди дагы бир жолу далилдеп көрсөттүңүз ага. Кызматка келип калдык. Мульти брендик унаа салону кандай болду экен Ордолу Ош шаарында? Микрофонду сизге сунайын. Биздин көрөрмандарга кенен кесир кызмат көрсөтүүнү айта кетсеңиз. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Жалпы Ош шаарынын жалпы эле түштүк жергесинин тургундары. Бул унаа салон түштүк жергесиндеги жалгыз унаа салон деп айтсак болот. Болгондо да жалпы эле Кыргызстандагы жалгыз мульти брендик унаа салон деп айтсак болот. Себеби бул жерде азыркы учурда 8 дүйнөлүк брендтин biz rasmi ökülçülüğünü alganбыз. 8 дүйнөлүк унаа чыгаруу, автомобиль чыгаруу брендинин расmi өкүлүбүз. 8 брендтин бул жерде машиналары бар деп айтсак болот. Унаалары бар деп айтсак болот. Демек келишмеңиздер бар. Ооба. Ошол менен келишимдер бар. Тагыраак айтып кете турган болсок, бул BMW, Lexus, Toyota, Kia, Isuzu, Chevrolet, Gaz, Jack деп ушул маркалардын азыр расmi өкүлү болуп саналабыз. Бул жерден кирген киши жалпы Кыргызстандагы дүйнөдөгү деп айтсак болот, эң кымбат унаадан эң арзан унаага чейин алып чыгып кете алат. Өзүнүн чөнтөгүнө жараша алып чыгып кете алат бул жерде. Ошончо марканы бир жерде мульти брендтикте бир жерде бириктирдик. Түштүктө мындай салон жок, жаңы унаалар саткан. Бишкекте бар, Бишкектегилер болсо ар бир марка ар кайсы жерде жайгашкан. Туура айтасыз. Негизи биз дагы көп байкайбыз, ар бир марканы ар башка салондо тургандыгын. Сиздер мына ушул маркалардын баарын бир салонго чогултупсуздар да. Ооба. Жакшы, элдерге ыңгайлуу болсун деп албетте. Элге ыңгайлуу болсун деп, ошондой бир шарт. Да кандай кызматтар бар эми бул жерде ага? Бул жерде ошол унааларды негизги эле кызматы болсо жаңы унааларды сатуу. Жаңы унааларды сатуунун да бир канча жолу бар. Албетте нак акчага, кредитке, рассрочкага 5% эмеси болсун. Ар кайсы банктар менен иштешебиз. Түштүк жергесинде аябай өзгөчө шариат принциптерине көңүл бурат. Баягы исламский финансовый центр деп коет. Ошолор менен иштешебиз. Ошол убакта Халык банк, Демир банк, Бакай банк, ошол банктар менен иштешебиз. Машиналарды 5 жылга чейин бөлүп алса болот кредитке. Ошол убакта ар кайсы машинага ар кандай акциялар болуп турат. Мисалы ушул ай ичи Kia машиналарына 5% эч бир сомдо кошулбайт, рассрочкасы болуп атат. Рассрочка деген акция болуп атат. Ушул ай сатып алса, бир ай бою. Ушул айдын аягына чейин ким Kia машинасын сатып алган болсо, 35%-ын төлөйт, калган суммасы 2 жылга чейин бөлүп төлөсө болот. 1 сом кошулбайт. Ошол эле Toyotадан бар, мисалы Toyota Corolla'сына да ошондой ар кайсы маркадан кээ бир моделдерине коюп эметкенбиз да. Мисалы RAV4ге болсо, буга 1 жылга рассрочка кошулбай, эч кандай кошулбай 1 жылга рассрочка деген түшүнүк бар. Кредитке алганда биринчи төлөмү 20%-дан өйдө кетет. 20% төлөп калганын ошол 5 жылга чейин бөлүп алса болот. 5 жыл бою бөлүп бересиз. Через банк. Сонун турбайбы? Ал жерде залог дагы машинанын өзү болот. Башка бирдемке үй кой, ай кой, бул кой эмеси жок. Машинанын өзү залог болуп берет.
эч кандай эмесин кылбай эле. Кыскасы ушул жерде бүтүрөт экенсиздер. Эч жака чуркатпай, нетпей, сонун турбайбы. Шартты түзүптүздөр. Дагы кандай кызматтар бар эми ага? Ошол убакта машиналардын гарантийный обслуживание деп коет. Ошол тейлөө кызматы бар унааларды. Өзгөчө жаңы алынган унаалардын тейлөө кызматы бар. Бизде алынган ар бир уна, мисалы Бишкектен алынабы, Кыргызстандын башка жеринен алынабы, бул гарантияда болот, жаңы алынган уна. Гарантияга эмнеси кирет? Гарантия дегенде бул жерде мотор кирет. Мотор мисалы үчүн май жеп баштаса, же дагы бир проблема болуп болуп баштаса, ошолну бир жасап беребиз бизден. 3 жыл же 100 000 пробег гарантия. Негизи көпчүлүк машиналарга. А кээ бир машиналарга мисалы Kia өзүнүн эмесин көрсөтөбүз 5 жыл 150 000 деп берип атат азыр Kia машинасы. Көпчүлүгү 3 жыл 100 000 пробег. Ошол жыл ичинде анан коробка бар. Коробкасы бир нерсе болсо анын эмесин кылабыз. Ошол убакта электроника бар. Ошолордон бир нерсе болсо албетте анын эмесинен гарантияда болуш үчүн ал машиналар келип бизден обслуживание өтүп туруш керек. Май алмаштырганда бизден алмаштырыш керек получается. Бизден алмаштырганда биз ал жерде жалаң оригинал заводтон, мисалы Toyota'nын Toyota деген майынын эмесин коебуз. Заводтон чыккан, Lexus'ка Lexus'ун өзүнүн майы бар. Ошолорду коебуз. Анан эмелери дагы фильтрлери дагы өзүнүн ошо заводдогу фильтрлер коюлат. Ошондо гана бул гарантияда болуп өтүлөт. Демек сиздерде май алмаштыруу дагы кызматы бар. Ооба. Албетте эски унааларга кайсыл унаа болбосун, кайсыл жылкы унаа болбосун, эски унааларга базардын баасында ошол убакта ишеничтүү, таза, баягы эч кошулмасыз биз гарантиябыз менен аларга дагы май алмаштырып бере алабыз. Кадимки базардын эмесинен. Анан мисалы осолор болсун, расмий мекемелер менен иштешүү эмебиз да бар. Перечисление деп коет, банк аркылуу которуу. Ошол убакта баягы киши эгер карточкасы менен төлөмсө, карточкасы менен төлөп кетсе болот. Ошол убакта келип баягы төлөмдөрдү эгер банкка жаткызам десе, бул жерде биздин банк кассабыз дагы бар. Ошол түз эле бияктан төлөп эметсе болот дегендей. Ошол убакта эгер клиент азыр мисалы таза машина табуу дагы маселе болуп калды. Мисалы көпчүлүк биздин түштүктөн кымбат чоң унааларды алганы Бишкекке барышат. Бишкекте бир канча күн жүрүп таппай келгендер да болот. Ошол нерсени, ошол услуганы дагы көрсөтүп эметебиз. Бишкектенби, башка өлкөдөнбү эгер клиент задатып берип, мондай машина таап бер, мондай комплектация, свети мондай болсун десе, ошондой жаккан эмени биз толук текшерип алып келип бере алабыз. Кандай машина эмеси болбосун. Бул башка айтканда мисалы биз текшерүү дегенде моторунача текшерилет, моторунун баягы ичинде моторунун давлениясы болот өзүнүн эмеси. Ошогоча текшерилет да. Кузов полный текшерилет, юридический жактан текшерилет, машина буга чейин эмне болгон. Анан буга чейинки историясы текшерилет, мисалы башка жерде урулуп эметилгенби, кайери жасалган, кайери краска болгон, толук кандуу текшерүү эмеси болот. Ошол жактан өткөрүп текшерип алып келип бере алабыз. Эски унааларды деле. Эски унааларды деле ошондой өткөрүп бере алабыз. Демек сиз мультибрендинг унаа салонуна бир эле сатуу кызматын эмес, 5-6 кызматты бириктириптирсиз. Буюрса. Жакшыга. Келиңиз анда кайсыл четинен баштайлы? Бир четинен унааларыңызды чагылдырып кызмат көрсөтүүнү биздин көрөрмандарга чагылдырып көрсөтүп берели. Бул унааңыз эмне болду? Бул унаа Isuzu D-Max деген пикап унасы. Пикап деп койгондо бул өтө Кыргызстанга өтө сонун унаа деп айтсак болот. Бул артына бизде аябай портерлер эмет го, портердин жүгүн жүктөө 1 тоннагача жүк жүктөсө болот, расмий эмесинен. Бул да аябай бийик го муну. Асты аябай бийик. Ошол убакта рейсте турган чиста джип баягы тоолорго эмелерге чыккан джип. Bunun 2 комплектациясы келет бизге. 3 объем дизели, ошол убакта 2.5 объем дизель механикадагысы. 3-ü автомат болот. 3-ü автомат, 2.5 механика. Дизель. Булардын дизели дагы биздин Кыргызстандын рыногуна ылайыкташтырылган дизель. Себеби азыркы жаңы машиналар бардыгы Евро 5 менен келет, а Кыргызстанда Евро 5 контрол жок, а булар Евро 2ге ылайыкталган. Кандай дизель болбосун куюп эметсең болот. Без пробег. Без пробег. Нөл эмеси, ооба. Без пробег. Ошондо сиздики азыр 4W дизель. Ооба, 4W да подключаемый. Кааласаң кошуп, кааласаң 2W кылып алсаң боло турган, подключаемый деп коет. Ошондо кошуп, үзүп койсоң боло турган эме. Сонун турат. Эшиктери бар. 5 адам кенен кесип отуруп. Ооба, 5 адам кенен отурат. Эң негизгиси Кыргызстандын тоолуу ландшафтына ылайык келет унаа экен. Арткы тарабы бул жагдан аябай кенен экен. Ооба. Артына биз ар кандай эмелер бар. Бул артын комната кылып алса деле болот. Мондай жабылган өзүнүн эмеси бар, кошумча сатылат. Эмесин терезелери менен. Же болбосо мондай түз эле жабып алса болот. Бир канча вариант менен эмеси бар. Аны да кошумча алып келип беребиз. Кошумча алып келип беребиз. Мунун баасы канча болду эми ага? Бул 2.5-и 35.950, 2.5-а 3-ü 38.500. $3 $500. Жана сиз айткан 100
миң пробег же 3 жылга 100 000 пробег 3 жыл гарантиясы бар. 100 000 пробег 3 жыл гарантиясы Туғандар, бар. ички тарабын көрүп жатасыздарбы? Мен сиздерге комментарий беришимдин кажети деле жок. 5 пробег ичини көрүп түшүндүңүздөр уже. 4 выды дейт, ар кандай объемдогусу бар, дизель, бензин өзүңүздөр каалаганын мультибрендингдик улан салонуна келсеңиздер табасыздар ага. Жүрүңүз ага. Бул жаңысы. Бул жак Toyota RAV4 деген жаңысынан. Ооба, жаңысынан 2021-жылкы. Бул жерде баары эле негизи эле ошол жаңы унаалар көпчүлүгү эле. 0 пробег бул дагы. Негизи эле ар бир машинанын бизде бир канча комплектациясы бар. Мисалы, именно ушул эле машинаны ала турган болсок, RAV4-нин бизде 7 түрдүү комплектациясы бар. Тандап алса болот. Комплектация биринчиден комплектация моторго карап өзгөрөт. Экинчиден комплектацияга карап кете берет. Мисалы, могул машинанын 2 объем вариатор менен, анан 3 объем, 2-5 объем автоматы менен бар. Именно RAV4-нин. Бизде Кыргызстанга келген. Анан 2 объемдун дагы комплектациясы карап кет. Комплектация дегенде ичинде мисалы кожаный салон, мисалы могул эң полный комплектация деп коет. Бул жерде 360 камера, бар жогунун камерасы бар. Бесключовой доступ деп коет. Келгенде мисалы ключ чөнтөгүндө болсо эле эшикти колуңду ачып жаап эметип жүрө бересиң. Ключка басып да отурбайсың да булардачы. Жүргүзгөндө дагы баягы старт стоп кнопкасы болсун. Арткы эшиги мисалы үчүн келип ключ чөнтөгүндө болсо, колуңда жүк болсо, бутуңду мына кылып койсоң, арткы багажник өзү ачылат. Ачылат өзү. Өзү ачылат, ошондой бир. Бизге да келиптир да ошко. Ооба, ошондой бир эмелерден болуп, булар ар кандай түрү менен бар. RAV4 2021 сиз айткандай. Мунуздун азыр объемун айттыңыз. Эми ценасын айтыңызчы, кандай болуп калды? Булардын баасы 34 миңден 44 миңге чейин өзгөрөт. 7 түрү бар деп эдимби? 34 миңден 44 миңге чейин өзгөрөт. Каалаганын тандап алса болот. Каалаганын тандап, чөнтөгүнө чак келген алат. Чөнтөгүнө чак келген. Жана сиз айткан 7 түрү дагы мына ушундай состояниеда болобу, Фарук? Албетте, баары 0 пробег, баары кузов сыртынан айырмасын билинбейт, сыртынан. Просто кошумча, мисалы, мотору эмесинен, анан кийин ичиндеги наворотторунан айырма болот. Сырты эмеси баары бир. Эч кандай өзгөчөлүгү жок. Сонун турбайбы? Буларга ошол 3 жыл 100 000 пробег гарантиясы бар. Мынакей сиздерге туугандар. Гарантиясы менен Фарук агам өзү айтып атат. 0 пробег. RAV4-лердин 7 түрү бар дейт. 34 миңден 44 миңге чейинки баалары өзүңүздөр каалап, чөнтөгүңүздөргө чак кылып алсаңыздар болот. Ага, кас-катар тизилет го унаалар. Ооба, бул жактагы башка унааларда бир көрсөңүздөр болот. Бул Kia Rio X-Line деген унаа. Бул да Kia'нын өзгөчө биздин рынокко чыккан экономичный, асты бийик, ошол убакта мындай тыпыйган өтө жакшы шаар эмесине үй бүлөлүк десек болот, качпак артына сиденьялар жаткырып жүк-жүктөсө же болбосо балдарды жаткызып койсо алыс жолго боло берет дегендей бир эмелери менен бул ошол убакта баасы дагы ыңгайлуу болгон машиналардан, Буларга 5 жыл 150 000 пробег гарантиясы бар. 5 жыл 150 000 пробег гарантиясы бар. Булардын баасы ошол 17 миңден 18 400га чейин 3 түр комплектациясы бар буларда. 3 түрү бар. 3 түрү бар. 17 миң 18 миң доллар. 17 миңден 18 400га чейин 3 түр комплектация өзгөргөн. 3 түр комплектация. Арзан экен да. Ооба. Жакшы. Жаңы 0 пробег. 2021 0 пробег жаңы эмес. Көрүп атасыздар, мен сиздерге көрсөтүп да коеюн. Хэтчбек 1.6 объем дейт. Сиздердин чөнтөгүңүздөргө чак келетін унаалар. 0 пробег негизгисичи 17 миңден 18 400га чейин өзүңүздөр 3 түрү бар экен, тандап Фарук агам менен мына ушул мультибрендинг унаа салону менен келип сүйлөшсөңүздөр болот. Ага, жүрүңүз. Тетигиңизде Kia окшойт. Бул дагы Kia, бул ушунун седан деп коет, ушунун эле кичинекей варианты. Асты, мотору, коробкасы баары эле бир гана арты мындай универсал эмес, арты беркиндей, анан буга салыштырмалуу бир аз арзаныраак болот. $400 арзаныраак болот. Башка айтканда бунун баасы 16 600дөн 18 миңге чейин өзгөрөт булардын баасы. 16 600дөн 18 миңге чейин өзгөрөт. Канча түрү бар эми? Бунун да 3 түрү бар. 3 түрү бар. Бунун да 3 түрү бар. Жылдары 2021. 2021 уже полный жаңы. Бизде булар жаңалар 2021, 2020да уже келбей калган. 2021лер. 2020даган жок. 2021лер булар дагы кадимкидей азыр именно ушул мооларга 2 жылга чейин рассрочка деген нерсе болуп атат. Эч ушунун баасын эле 35% берет, калганын 2 жылга бөлүп салса болот. Эч кандай сиз айткан 1 айлык акция. Ушул ай ичи ушуларга акция болуп атат. Эч кандай бул Kia X-Line'га, Rio X-Line'га могул экөөнө та Kia'нын беркилерине дагы 35% акчасын төлөйт, мисалы 17 миңден 35%ын төлөйт, калганын ошо минус атет эле эч 1 сом кошулбай 2 жылга бөлүп салса болот. Демек сизге 6 түрдүү унаага азыр акция жүрүп жатат.
бир айга. Тетигиден 3 өнөн, будан 3 өнөн. Ооба, bundan 3 өнөн. Сону турбайбы? RAV4'ге деле бар акция, ага 1 жыл. Ага 1 жыл акция. Ага 1 жыл акция. Ага 1 жыл. Тетиги сиздер көргөн биринчи тараптагы RAV4'ин дагы акциясы бар экен. Кыскасы келсеңиздер, сиздерге жамааты кенени кесе түшүндүрүп берет. Ага? Кана? Мындан кийинкилер булар Chevrolet деп дүйнөдөгү эң арзан машиналар десек болот. Булар Өзбекстанда чыгат. Өзбекстанда сборка болуп, Өзбекстанда чыккан машиналар. Бизде аябай эле көп жаңы унаалардан эң көп сатылган унаалардан десек болот. Мына такси кызматына дагы көп алышты. Мисалы Бишкекте 300 штук бир фирма эмесин алган. Ошто деле эмесинен жүрөт көп. Өздөрүнүн да көрсөткөн машиналардан. Булардын дагы 3 түрү бар. Эгер эң эле арзаны баягы толук бир эмесине бар жогу эмес болгону 9100дөн башталат булар. 9100дөн 11950ге чейин баасы бар. Баасы бар. 3 түрү менен. 3 түрү менен ооба. Комплектация жараша кете берет булардын дагы 3 түрү менен. Бул экономичный. Экономичный 1.5 автомат. Булар автомат. Ошо механикалар ошо арзан. Бул мына Титанистан ол эң максимальный комплектациясы деп айтсак болот бул. Негизи Фархага бул Өзбекстанда газ менен чыгат эле көп унаалар. Буларыңыз кандай болду? Өзбекстанда деле эменин газды көбүнчө өздөрү коюшат. Заводдон бензин эле чыгат. Анан өздөрү метан газды коюп алышат да. Бизге да бензин эле келет, каалаган өзү коюп эметсе болот. Ал кошумча эме катары кетет да. Жакшы. Басын айттыңыз. 11000 аз моолсу ошо 9100дөн 11950ге чейин алмашат. Мото $11950 моолсу. Полный комплектациясы деп коет. Титан дискасы, мультируль, ичиндеги баардык кондиционерлар булар автомат коробкасы болуп эметкен машина. Chevrolet'тин бизге 3 түр унаасы келет, башка-башка. Бул Nexia дегени, ана Mool Spark дегени, Spark деген бул Буну жакшы билсе керек биздин Ордол Ош шаарынын тургундары. Ооба. Аябай жакшы бир эме, өзгөчө аял кишилерге сонуна тыпыйган 1-2 объем, экономичный ошол убакта резвый болгон унаалардан. Резвый болгон унаалардан. Bunun da baası 10.000'den ошол 11.300'e чейин комплектациясы жараша өзгөрө берет буларда. Түрү бар бунда. Түрү бар. Бунда түрү бар. Башка-башка ар бир машинанын башка-башка светтери дагы бар, калган бар 2000. Аны дагы тандашат өздөрү. Тандаса болот. Каталогдон. Ооба. Күдөм десе тандаса болот. Же болбосо бизде болгон машиналарды алып кетсе болот. Эми Ош шергесине бизде көбүнчө эле ак унаа көп кетет экен, баягы чаң эме деп көп эметпейин. Туура айтасыз. Башка эмелер дагы эмесинен бар негизи. Анан ошол Chevrolet'in Cobalt деген бар. Азыр бизде сатылып кеткен, азыр данный момент жок, бирок келет алдарга. Cobalt деп ал унасы дагы бар. Ал түрү дагы келет. Ооба, ал дагы келет. Сон турбайбы. Турмушага? Анан бул жерде уна турат го дагы бир өзгөчө. Ооба. Булар биздин экөө тең, бизде баягы колдонулган унаалар. Жаңы бирок колдонулган унаалар. Уже баягы 0 пробег эмес. Буга чейингилер жалаң 0 пробегтерди көрсөттүм, булар колдонулган. Бул Hyundai Sonata. Sonata бул 2020-жылкы. Бул минилген. Завод эмеден салондан алынып минилген. 5500 пробеги бар. Минилген. Бизде баягы трейдинг деген система бар. Мисалы жаңы машина алганда келип эски машинасын берип, жаңы машина алып кетсе болот. Андай варианттар дагы бар. Андай варианттар дагы бар. Ал келген унааны дагы сиздер текшересиз. Ооба, текшерип, биз акчасын ордошон алып туруп, анан жаңы унаага үстүнө акчасын кошуп берип алып кетсе болот да. Ошондой эме менен келген машиналар деп айтсак болот. Бул баастаган эме 2000 бул экөө тең ошол минилген унаалар деп айтсак болот. Бирок буларда текшерип алганбыз. Мисалы могул ошол эмедегидей жап жаңы ойдон бир жери краситтелген эмес, эметилген эмес, жаңы унаа. Жаңы унаа эмес. Сон тура, экөө тең. Экөө тең. Бул Lexus унасы, бул Кореядан келген унаа, бул 2019-жылкы бул дагы. 2019 гибрид. Гибрид. Аябай экономичный унаа бул дагы. Аябай экономичный унаа. Жакшы, ага. Мына артыңызда каталог турат. Айтыңызчы бул тууралуу. Ооба. Биз негизи ушулардын мисалы бул жерге бардык машинанын бардык түрүн алып келиш бул аябай эле чоң каражат талап кылат экен. Баарын алып келип. Анан биз эми бул жаңы ачылган үчүн Оштун элинин дагы баягы эмесин толук ким кандай машина жактырат, кандай машина алып эметип өтөрөкпүз. Мисалы могулардын эгер келип бизге заказ берсе, мондай машина деген болсо, биз Бишкектеги салондон бир күндө алып келип бере алабыз. Бир күндө? Бир күндө алып келип бере алабыз. Эгер заказ эметкен болсо, Бишкектеги салондо болсо да алып келип. Биз эвакуатор менен алып келебиз анан чоң эмеси. Мисалы Бишкектеги салондон алган менен бизден өзгөчөлүгү эмне? Алар менен расмий биздин келишимибиз бар. Бааларыбыз бирдей болот. Эч качан биздин баа ал жактан өйдө болбойт. Арзан болсо болот, өйдө болбойт. Анан бизден алгандын плюсуна жаңы унаа дегенде, жаңы унааны бу обкаткадан деген түшүнүк бар. Обкатка моторду кыйнабаш керек биринчи жүргөндөчү. Ал жактан алган киши тоо ашуудан ашып келгенде моторду балким кыйнап коюшу мүмкүн.
балким эмесиненчи. Ошондуктан ал бул жактан келип туруп биз эвакуатор менен эч нөл пробег бул жерден алып кеткени өтө сонун бир нерсе болот. Могул жердеги мисалы BMW-нын расмий өкүлү ошо X7, X6, X5, семеркасы, пятеркасы, тройкасы ушулардын баарын каалаган эмесини дагы мисалы үчүн BMW-нын электромобилдери да келип атат. AX дегени, анан кийин ошол эле A3 дегени келип атат. Алар дагы келип баштайт уже. Онго жакын түрү бар экен да. Ооба, BMW-нын. Негизде кайсыл эмеси болбосун айтса, дагы BMW-нын түрү көп. Кайсынын M8 6-чы эмеси бар, четверка деп коет, X4 бар, X3 бар. Кайсыны кааласа алып келип берсек болот. X1 бар, кааласа эметсек болот. Аябай эле көп түрү. Чет мамлекеттен дагы. Чет мамлекеттен дагы. Себеби бул мисалы Бишкектеги расмий өкүлүнүн биз эмесинин өкүлүбүз. Чет мамлекеттен дагы, ошо заводдон каалаган түрүн, BMW аттуу марканын каалаган түрүн алып келип бере алабыз. Демек биздин Ордолу Оштун тургундары эми ортомчук менен иш кылбай, түз эле сиздер менен конкретно келишим түзүп, алып келдирсе болот экен да. Тиги чет мамлекеттерден. Жакшы. Бул жаныңызда Lexustар турат, Land Cruiser. Lexustун дагы баардык эмеси бар, ошол 570, 460, RX, NX, LS, ES булардын баардыгын алып келип бере алабыз. Эмесинен. Ошол эле Toyota бул могул эскиси болчу, могул 400 чыкканга чейин азыр 200 чыкпай калган заводдон уже 300 чыкты. Toyota 300 чыгып баштады. Бизге келген, сатылып баштады, биякта Кыргызстанда дагы сатылып атат бул эмеси. Ошол эле Prado, Highlander, RAV4, Camry, Corolla, Hiace деген минивэн, мындай автобус сыяктуу эмеси бар, Hilux бар, могул D-Max-ка окшогон, Isuzu'га окшогон Hilux деген машинасы бар, ошолор да бар. Kia'нын да башка машиналары дагы бар. Ошол Sorenta'сы, жаңа Sportage, мисалы Sportage, Corolla деген машиналар бүгүн жолдо келип атат, бүгүн кечке чейин келет, алар дагы салондо туруп калат буюрса, келип көрсөңүздөр болот. Ал машиналар дагы келет. K5 дегендери булар эмелери бар. Ага, эми айтыңызчы, мына ушул сиз көрсөткөн азыркы каталогдо унааларды эгер сиздерге келген кардар түсүнү тандаса, баасыны жактырса, моделин тандаса, сиздер алып келип бересиздер. Ошондой кылып. Эгер жаңы десе жаңы, ал эми минилген десе минилген. Минилген демек болот. Канча күндүн ичинде болот эми ушул операция? Мындай, биринчи келгенде бизде мүмкүн болушунча биз өзүбүздүн колубузда болгон машинаны сунабыз. Эгер ал кишиге биздеги болгондун комплектациясы же свети жакпай, могул свет десе, биз Бишкектеги салондон сурайбыз. Эгер аларда болгон болсо, Бишкектеги салондо болсо, бир күндө келет. Жаңы машинаны айтып атам, жаңы машинаны. Бир күндө келет. Эгер Бишкектеги да жок болгон болсо, анда бул эми заводдон же болбосо жолдо келаткандардан болуп калышы мүмкүн. Биз заказ берип жолдо келаткандардын ичинен тандаган болсо, ал жолдо келатканга жараша. Анан нөлдөн именно моундай болуп эметсин десе, мисалы үчүн болду былтыркы эмеде Оштон эмес Бишкектен Rolls-Royce заказ кылышты. Дүйнөдөгү эң кымбат машина. Кыргызстанда жалгыз Rolls-Royce заказ менен Rolls-Royce именно ошол бир кишинин аты менен заказ кылынып жасалат. Ал 6 ай күттү, 6 айда келди. 6 айда алып келип бердиңиз. 6 айда алып келип берилди, ооба. Бишкектеги эмеге. Бирок аябай эмеси дагы баастаган эми, жөнөкөй машиналар ашып барса 2 айда келет. Жөнөкөй машина 2 айдын ичинде келет. Эгер Кыргызстанда жок модель болуп, Кыргызстанда жок свет болуп калса, эгер, бирок биякта болсо, батале келет, эмесиненчи. Эгер поддержан деп кой, колдонулган унааларды айта турган болсок, мисалы көп эле окуялар болот. Ошол Оштон Бишкекке барат, мисалы бир машина алам дейт, тазасын таппайт, жакпайт, ал болот, бул болот, анан же текшере албайт, ошондой болуп келип эметет да. Эгер андай нерсе болгон болсо, биз Бишкекте расмий иштешкен, ошол колдонулган машиналар менен иштешкен кишилерибиз бар. Ошол айткан моделини же болбосо ошонусун ошол Бишкектен таап, текшерип, моторун болсун, коробкасын болсун, урулганбы, красить этилген баарын текшерип, аны деле алып келип бере алабыз. Ал табылганга жараша эми. Ал табылганга жараша болот. Ал колдонулган улардынчы. Бирок агер биз менен договор түзүп, задатык берип коюш керек, ошого жараша алып келип бере алабыз. Демек сиз кардар менен сүйлөшүп, анын макулдугун алып, албетте анан ишти кыласыздар. Ооба. Ага, кызматыңыздар сонун экен. Өнүгүп өркүндөй бериңиздер. Кудай буюрса, мультибрендинг унаа салону Ошто бир эмес, бир канча өзүнүн филиалын ачсын. Тетиги арттагы майларга өтөп жүрүңүзчү. Сиз айткан накта заводский майлар мына ушул жерде. Мисалы үчүн бизде Toyota машиналарга жаңы алынгандарга албетте, жаңы алынганы мына Toyota'нын өзүнүн заводдон Toyota деген майы келет. Буларга ошо Toyota'нын өзүнүкүн куябыз. Lexus'ка могу Lexus'тун өзүнүн майы, бул Lexus'тун эмес, заводдон чыккан эмес майы булчу. Заводдон ушул майлар куюлат. Булар негизи базарда сатылбайт бул майлар. Туура айтасыз. Базарда бул Toyota Lexus май деп сатылбайт. Могу фильтрлери дагы өзүнүкү. Lexus'туку, Toyota'ныкы бул өзүнүн фильтрлери оригинал. Ошол убакта жөнөкөй эле мисалы эски машиналар кайсы машина болбосун келди дейли, аларга деле мисалы могул базардагы сатылган кадимгидей алардан кымбат эмес, каалаган майын куюп бере алабыз.
куючу инсандардан бар. Ооба, жерибиз, эмебиз баарыбыз бар. И бул качествосуна гарантия беребиз. Биз эч качан баягындай биздеги эме, мисалы болуп калат, эми адамдык фактор экен, инсандык фактор экен. Кээ бир жерде башка майдын канистринде башка май куюп, арзан майды куюп эметкендер да болот экен, андай эми. Ошондой ал жагынан биз гарантиясын, качествосуна гарантия беребиз. Туура айтасыз. Сонун ага, ишиңиздердин ичине кирип, мен тим эле ырахат алгандай болдум. Кызмат көрсөтүүнү аябай мыкты уюштурупсуздар. Эми бул жагы экинчи кабаттан сиздерге карайбы? Экинчи кабатта бизге карайт. Бул жакты жаңы эле жасадык, экинчи кабатты лифт жасадык, машина чыгара турган кабат. Лифти да атайын жасадыңыздар. Мындан кийин экинчи кабатка дагы машина коюлат. Буйруса келсе ал жактан толтурасыз. Ал жакта толтурабыз. Анда дагы чакырыңыз бизичи. Сөзсүз келебиз. Буйруса. Авто салонду кантип чагылдырбайлы, Ордолу Ош шаарында мульти брендинг болгондо дагынча. Ооба. Фарук ага, анда мен сизге акыркы микрофонду сунайын. Жалпы Ордолу Оштун тургундарына Кыргызстанга кайрылып коюңуз. Эми не демекчибиз? Негизи эле жалпыбызга жаңы унаа миниш насип кылсын. Жаңы унаа миниш насип болсун. Кудай таала баягы башка жаратыктарды деле, башка нерселерди деле адам баласына кызмат кылсын деп жаратыптыр. Биз кээде умтулбай, аракет кылбай, эски унааларды алып, ошол унаа бизге эмес, биз унаага кызмат кылып калган учурлар аябай көп болот. Ошон үчүн жаңы унаа минип ойлонбой, бир жерден бир жерге жетемби, же эртең бияка чыгышым керек эле, могул жерим тырыктап эле деп эметпей, анан адам баласынын эң кымбат болгон нерсеси бул убактысы. Бир жака барып мону оңдотом деп 4-5 саат убактысын жоготуп эметпей, жаңы унаа алганга аракет кылалы. Мисалы өнүккөн эмнеге өнүккөн? Ошо жаңы унаа алганга аракет кылгандыгынан өнүккөн. Алып аткандыгынан өнүккөн. Адам баласы кайсыл жерге максат коюп аракет кылса алат аны, кылат. Максат койсо кылат адам баласына. Максат койгон нерсеңе жетсең болот. Ошол нерсеге жеткирсин жалпы элибизде. Мына абабыз, экологиябыз таза болсун, Мына статистика эмесинен айтылып эметет, Кыргызстан негизи дүйнөдөгү адам санына жараша машинанын саны эң көп болгон өлкөлөрдүн катарына кирет экен, адам санына жараша. Бирок ошол эле убакта эски унаалардын дагы эң көп болгон өлкөлөрдүн ичине кирет экен. Биздеги 20 жылдан ашык унаалардын саны өткөндө бир жерде статистика 80%дан көбү ошол түзөт экен. 20 жылдан эмес, жаңы унаалар аз экендиги да. Эми бул дагы бул Ош чергесинен жалпы эле Кыргызстанга чоң бир мүмкүнчүлүк, жаңы унаа алып, экологиябызды таза кылып, ошол ойлонбой, баягы бирөөлөрдүн эскисин минбей жаңы унаа мингенге аракет кылалы, ошого жеткирсин. Баарыңыздарды күтөбүз, келиңиздер, эч болбосо келип жөн эле көрүп кетиңиздер, келип ачыкпыз. Жуманын 7 күн иштейбиз. 7 күн иштейбиз жуманын. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 6-га чейин иштейбиз. Келип жөн эле отуруп, маалымат алып, келип бир чыны чайыбызды ичип кетиңиздер. Ачыкпыз дайым, күтөбүз баарыңыздарды. Жакшы, Фарук ага, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Өркүндө өсө бериңиздер, жалпы журтка кызмат көрсөтө бериңиздер. Мен коштошом анда сиздер менен. Рахмат. Амандыкта жолугушканча, туугандар, келесиздер. Даректи түшүндүрдүк. Касымбеков 27 дарегине келесиздер. Мультибрендинг унаа салонунун жааматы сиздерди ушул жерде күтүп алат. Амандыкта жолугушканча анда.